Бизе коомчулукта халифат анан шарият десе бир чочуп кетип, Афганистан болуп кетебиз, Сирия болуп кетебиз, же бир согуш таласына айланган бир өлкөгө айланабыз деген түшүнүк бар да. Халифат деген өзү бул биз маалымат бергенде убагында Рим болгон, чоң держава болгон, Византия болгон, биз билгенден хандыктар болгон, каганат болгон, кыргыз каганат, ошол сыяктуу эле халифат деле ушундай бир дүйнөнү 6 кылым, 8 кылым башкарган чоң бир дөөлөттүү мамлекет болгон. Акыркы халифатты 6 кылым түрктөр башкарган. Ушул жөнүндө гана маалымат берген да, бул коркуп турган эле нерсе эмес эле. Кимдир бирөө атайын коркутуучу маалымат берип атса, антип бербеңиздер. Эгер кандайдыр бир кызыкчылык үчүн пайдалансаңар, андай бербеңиздер. Болгон бул жөн эле тарых экенин окуп коюңуздар. Бул коркуп турган маселе эмес, коркуп турган термин эмес деген майында маалымат берген да. Аны каалагандар, ага каршы болгондор өздөрүнчө эле пикир жазып, талаш талкуу жаралыптыр. Негизги максат ушундай талаш талкуу болуп турса деп атам да. Себеби ошондон келип анан кийин бир туура түшүнүк пайда болот го деп ойлойм да. Негизи эле Кыргызстанда халифат болушун каалайсызбы? Халифат деген кандай? Халифаттын эрежеси, негизги башкаруу эрежеси Куран, сүннөт, шарияттан чыкпай башкаруу бул халифат деп эсептелинет да. Бүгүнкү реалдуулукту алганда ал нерсеге биз алыспыз да, коом өз даярбыз. Мисалы үчүн, ошол эле халифат болсун деп аткан адам өзү даяр биринчи. Мисалы үчүн ал жерде балаң оорулук кылса колун кезесин деген маселелер бар да. Эми шарияттын өзүнүн өкүмдөрү бар, кылмышка карата жаза берет турган. Ошого халифат курам деген өздөрү даярбы деген маселе бар да. Ошон үчүн балким бул деле азыркы демократияга же башка бир системага каршы альтернатива катары чыга алат. Бирок ага коом биринчи даяр болуш керек да. Ошон үчүн мен мисалы үчүн даяр эмесмин. Халифаттын эмес, ислам, шарий өкүмдөр менен башкарышын каалайм. Халифат деген бул түшүнүк өтө мындай обширный түшүнүк да.